Лучо вегетарианцы. 11 коробка. Мындай заказдар негизи жакпайт да азыр. Кичинекей 11 коробка болсо да багажга батпайт да. Азыр мен чатка кайра жазып жибердим, типа, эгер багажга батса, без проблем алып кетем депчи. Так, бүгүн воскресенье, 7 август. Кечээ күнү самозанятый болгом. Эртең менен смена сатып алдым. Баланста минус болсо деле сатып алса болот экен. 1,5 миңге алгам. Азыр баланс заработокты 1047 кылып көрсөтүп атат. Башында 1,5 болчу. Азыр 3 заказ кылдым. Ами 2 заказ кылыптырмын. 2 заказ кылдым. Баланста 901 рубль бар болчу. Ошону снимать этип алды. И дагы 572 рубль карызмын эмеге. Сменага. Ошондой. Көрөбүз бүгүн 12 саат. Так, жду вас со стороны Новогиреевской улицы у Почты России, дейт. Так, в багажник поместится 11 коробок или нет? Уже жообун айтпай качат го, ары бери секирип эле. Со стороны Новогиреевской улицы, Почта России, почта. Понятно. У нас 11 коробканы багажга батса да салып алып туруп 2 километр жеңге аппарат да болчу. Көрөбүз азыр. Так, сменанын акчасын почти отбили. 64 рубль калды. Ошондо дагы сменага 10 саат 33 минутта калыптыр. Ошондо, грубо говоря, 2 сааттын ичинде 1,5 миңди сменанын акчасын отбивать этип койдук. Азыр заказ алдым, алыс подача менен МКАДтан. Ушул эмеге барбаса эле болду, Ушул район такыр жакпайт да. Бул же Люберцы, же Садовод, Мадовод жака. Ошондой заказдарда болчу обычно. МКАДтын жегинен. Билбейм, негедир смена сатып алгандан кийин жалаң майда заказдар болуп атабы, же мага ошондой сезилип атабы. Жалаң 211, 450ден ашык заказ ала элекмин да пока. Эме жака бара элекмин. Трёшка жака, центр жака такыр вообще жакындай элекмин. Бүт эле Люблино, Котельники, Кузьминки, ошол жактарда эле жүрөм азырынча. Дегиче болбой, сезди өтүп кетейин дедим жаңы эле. Мен айткандай эле. Жалею, Люберцы. Телефон чукуп атсам промокод келип калыптыр 12 саатка. Билбейм, эмнеден келип калган. Вроде YouTube'га киргизген роликте бир эле просмотр бар. Өзүм көргөн бир просмотр. Андан промокодду эч ким деле колдонбосо керек. Билбейм, ишалып эмнеге келип калган. Бирок эң кайгылуусу, мен уже сатып алгам сменачы. Эртерээк келгенде уже эртерээк эле ошол промокодду колдонмок экенмин да. Ладно, эртең деле колдоном. Так, саат 1:15. Пока что 12 заказ 2267. Сменага дагы 8 саат 24 минут бар. Так, саат 3:04 болуп калыптыр. Пока что 3700 жаңы эле үйгө кирип обед кылып чыктым. 16 заказ. Майда чүйдө заказдар болот жалаң. Майда. Саат 8:30 болду. Сменанын бүтөрүнө канча калыптыр? 1 саат 9 минутта калыптыр. 1 саат 9 минутта. Последний заказды вообще туура эмес алып алдым да. Ночь кылып коеюнчу. Бул жакта такыр интернетте тартпайт экен. Эптеп иштеп атат. Болбосо Москва чет жагы эле Новорижская шоссе менен. Новорижская менен бери көздөй келатсам, в сторону городду көздөй пробка. Прям 5 километрлик пробка бар экен. Азыр эми кайра ушак менен кетиш керек да. Ошондо 1 сааттык сменам эгер жолдон заказ бербей калса,
заказ ала албай калсам Москвага, анда 1 сааттык сменам жөнүндө күйүп кетет да. Ошон үчүн ушу смена бүтөйүн деп атканда деги эле смена менен иштеп атканда мындай Москвадан алыс чыкпаганга аракет кылыш керек экен. Ошон үчүн кийин иштеп калсаңар мындай областтарга алган такыр невыгодно болуп калат экен. Ошон үчүн Москванын ичинде эле МКАД жээктеринде колдон келсе МКАДтан чыкпай койгонго аракет кылыш керек экен. Ошо азыр көрөм мен Москвага жетип смена бүткөндөн кийин анан подробно отчет тартып ютубка киргизип коем. Короче, повезло. Москвага заказ берип калды жаңы эле мен чыксам. 52 минута 43 километр. Так что пустой барбайт экенбиз. Келдим Москвага. Итог 27 заказ 9332 рубль. Сменанын акчасын эсептебегенде ал өзүнчө уже минус отбивать этилип кеткен. Бензинге так километраж боюнча 389 километр. Бензинге 95-нчи бензин куям. Где-то 1200, где-то 1300 рубль кетти да бензинге. Ошо. Вроде нормально болду. Саат 10 болуп калды. Линияга эртеменки 9:40 чыккам. 9:30 даже. 9:30 бүттү да смена. Азыр Кунцево жактан домой киргизип койгом. Кубанскаяга, Текстинский жака заказ алдым. Бул заказ уже комиссиясы менен кетип калат. Суроолор болсо жазып койгула.